тилди жакшы билишпейт көбүнчөчү. Кыйналып каласыңар чындыгында жумуш табышта ошолор иштеген ишиңерде бирдемени заказ кылса же бирдемени айтса ошону түшүнбөй каласыңар. Кореяга келгенде кантип келиш керек, кантип даярданып келиш керек, ошол боюнча айтып бергим келип атат азыр бир аз болсо дагы. Сиздер тил үйрөнгүлө. Тил үйрөнсөңөр, анан силерге плюс болот. Тил бул кадимкиде силердин статусуңарды көтөрүп коет, мондай элечи. Тил болсо статусуңарды көтөрөт. Мен азыр тилди билем деп айта албайм. Мен да тилди билбейм. Мен да азыр үйрөнүп атам мындайча айтканда. Чындыгында биздин көпчүлүк ошол келген баягы мекендештерибиз тилди жакшы билишпейт көбүнчөчү. Бул деген нерсе бир аз минус болуп калат өзүнө. Сен бул эч кимге айтканда өзүнүн таасирин бербейт, бирок өзүнө берет. Кыйналып каласыңар чындыгында жумуш табышта ошолор иштеген ишиңерде бирдемени заказ кылса же бирдемени айтса ошону түшүнбөй каласыңар. Кыскасы силердин бытовой жашооңордо тил аябай керек болот. Өзгөчө эми Кореяга келаткандан кийин корей тилин жакшылап окуп, бир аз болсо да үйрөнүп, ичине мындайча айтканда алыш бериш деген түшүнүктү бир аз алып бергиле деп айтат элем. Бул эң маанилүүсү. Анан бул жака келгенден кийин намыс деген нерсени бир аз четке кагып тургула. Бул жака иштегени келдикпи же окуганы келдикпи? Иштегени келсек иштейли, окуганы келсек окуйлу. Бул жака келип алып өзүбүздүн мындайча айтканда укуктарды көтөрбөй эле коелу. Биз эч нерсе дей албайбыз. Себеби биз башка бирөөнүн мамлекетиндебиз, башка бирөөнүн жериндебиз. Ошондуктан алардын закону, алардын укуктары биз үчүн иштейт. А биздин ошол мамлекетибиздеги укуктарыбыз биздин Кыргызстандагы барчынары деп айтып койгондой сөз бул жерде иштебейт. Тилди үйрөнгүлө жакшылап, бул жака келгенден кийин баягы иштегенге келсек, иштегиле, окуганы келсек окуйлу дагы, мындайча айтканда Кыргызстанга кетердин алдын өзүбүздүн бир жакшы келечегибизди куруп кетели. Бул жака келип окуп жөн эле иштеп, анан Кыргызстанга барып отуруп калыш эмес. Бул максат. Биз бул жактан өзүнүн рызкыбызды кантип табабыз, ошол максат. Аллах Таала бизге рызкыны бул жактан берген экен. Биз жөн жок бул жака келген жокпуз. Аллах Таала бизди ушул жака жөнөттү, демек ошол жактан рызкыны табабыз депчи.